Саламатсыздарбы? Эми бүгүн ушул жанагы тала изилдөөлөрүнө чыкканда этнографтар тарабынан жазыла турган атайын күндөлүктөр, дептерлер болот. Ошол дептерлер жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Анан эми бул күндөлүк жазуунун анан маалымат берүүчүлөрдөн алган тала материалдарын жазуучу дептердин мааниси абдан чоң. Мына бүгүнкү күндө биздин Улуттук илимдер академиясынын кол жазмалар фондунан дагы айрым ошо мурдагы мезгилдерде бизден мурда өткөн илимпоздор тарабынан, ошонун ичинде тиги фольклор иликтөөчүлөр, этнографтар, тарыхчылар, башкалар тарабынан, атайын жыйноочулар тарабынан жыйналган кол жазмалар турат. Булардын дагы мааниси абдан чоң да. Анан эми изилдөө бүгүнкү күндө карап көрсөк көп жаңы нерсе, жаңы технологиялар колдонулуп атат. Диктофондор колдонулат. Анан тиги жазып ала турган көп башка нерселер. Эми сөз түрдө дагы визуалдык антропология деп жанагыдай жаңы каражаттардын баары колдонулуп келип жатат. Бирок ошого карабастан жанагы мурдатан келип келаткан бая салт болуп калган нерсе этнографтардын ушу дайым көңүлүнүн борборунда болот көпчүлүк учурларда. Алардын колунан дептер баары бир түшпөйт да тиги. Ошол дептердин болгону жакшы да. Бир жолу тиги эмеге ушу Казакстанда 3 аралга чейин барып, анан тиги ушу казактардын арасындагы мындай рекогносцировка сыяктуу бир изилдөө жасап калдык эле. Анан ошондо кайра келатып талды курганда, токтогондо сүйлөшүп талкуулап атканда ошо тиги профессор Андре Буржо айтты эле да тиги бу эмеге эч качан ишенбеш керек. Эс тутум бул сактап калуу деген анын үстүнө бүгүнкү күндөгү маалыматтардын ушунчалык көптүгүнөн бир топ нерселер көңүлдүн борборунан чыгып унутулуп да калышы мүмкүн. Ал эми мурдагы коом, мурдагы биздин ата бабалар жашаган эсте сактап калуу мезгили ал такыр башка. Азыркы мезгилде болсо ошо тиги эсте жакшылап сактап калганга ишенбестен эске тутуп калууга да аракет кылыш керек. Бирок баягы дептерге жазуунун мааниси абдан чоң да. Анан эми негизги маалымат берүүчү адамдын негизги маалыматтарынын баары жазылат дептерге. Себеби ошол жанагы программанын негизинде берилүүчү суроолордун негизинде андан сырткары маалымат берген адамдын дагы ар ким ар кайсындай болот. Бирөө болсо буркан шаркан түшүп такыр токтобой сүйлөйт. Бирөө болсо тиги сөздү чубап сүйлөтүү кыйын болуп калат. Анан ошон үчүн баягы ар кайсындай ыраттуулукта жазылышы мүмкүн да дептер. Бирөө тиги мындай анча-мынча ыраттуураак болсо, бирөө чалды койду мындай сумбур болот да. Бирок бул маанилүү баары бир. Себеби ошол маалымат алынып атат. Анан бүгүнкү күндө мен мисалы үчүн жанагыдай диктофонду колдонсом дагы дептерди кошо ала жүрөм да. Ала жүрүп анан тиги эмеге дептерге маалымат бере турган адамдын айтып атканына жараша жазам. Анан жазганда эң башында тиги эме ушул кайсы жерден топтолду, ким тарабынан, мисалы үчүн мына бул жерде тиги ушул 88-жыл 22-декабрда Өсөр участкасы Кыркол айылдык совети Россия колхозу Ноокат району деп анан ошол үй бүлөсүнүн толук курамын жазып, андан кийин улантып бул жазылып атат да. Мен ушундай эме маалыматты бере турган адамдан алынган маалыматтардын баары жазылат да. Анан эми бул жанагыдай паспорттоштуруунун мааниси чоң. Себеби тиги кайсы мезгилде жазылды эле, кайсы жылы, кайсы айда
жана кайсы жерде жазылды эле, анан колдон келсе ким тарабынан жазылды эле. Эми бүгүнкү күндө тиги кээ бир коомдордо мисалы үчүн мүмкүн атын атабаш керек, анонимдүү болуш керек деген дагы нерсе бар. Албетте этиканы сакташ керек бул жагынан. Эгер ошол тиги маалымат берүүчү адамдын канчалык деңгээлдеги ачыктыгына же болбосо тиги анонимдүү болгонуна деле каршы эмес, анонимдүү эмес болсо деле макулдугуна жараша, жанагыдай фамилияларды мен жазып коем мисалы да. Керек болсо ошолордун биздин социалдык уюмдашуунун өзгөчөлүгүндөгү жанагы уруктук түзүлүштөрдү эске алуу менен ошо кайсы урууга тиешелүү экендигин дагы көрсөтүп коем да көпчүлүк учурларда. Андан сырткары ошол маалымат берген адам кандай эмеде, кандай кызматтагы адам, кандай багытта билим деңгээлин көрсөтө турган дагы нерсе да. Анан себеби кээ бир темаларды иликтегенге мунун дагы мааниси бар да. Анан буларды көрсөтүп коюунун мааниси бар. Анан эми эмеде ушул могу жерде мисалы үчүн мына ушул экспедициянын жүрүшүндө 89-жылы биз Москвадагы Россия СССР Илимдер Академиясынын ал кездеги тиги Орто Азия Казакстан бөлүмүнүн башчысы болгон Басилов Владимир Николаевич деген чоң этнограф бар. Аны баарыңыздар билесиздер. Ошол киши менен чогуу чыккан экспедиция. Бул экспедицияга Эмел Бакиевич Молдобаев маркум ал киши дагы экөөнү тең көз өтүп кетти. Ошолордун арбагы колдоп жүрсүн. Ошол кишилер тарабынан чогуу уюштурулган экспедициянын жүрүшүндө мисалы үчүн мен мындай бир кандайдыр бир кызыгуу болуп, ошол биздин прикладдык маданиятка мүнөздүү болгон бир үйдөгү илинип турган жасалга буюмдардан алган мындайча айтканда оймолорду түшүрүп, ошонун аталыштарын жаздым эле да, аталыштарын жазып, анан кандай эмеде ыкманы колдонгондугу жөнүндө ошону кошо камтып кеткем. Же болбосо мына тиги эмеде Нигер мамлекетинде айыр зонасында Агадез деген шаар бар. Ошондон алыс эмес жердеги Табелот деген айылда биз иликтөө жасадык да тиги. Ошол иликтөө жасаганда турган булардын ошол турак жайынын планы туш тарабынан биягынан эшик, мисалы үчүн тиги эме жагынан чыгыш жагын көздөй кете турган, батыш жагын көздөй кете турган, андан сырткары тиги эмеде түштүк жагындагы эшиктери, анан эмеси кухнясы, мындай ашканасы, жата турган жерлери, анан жалпы элдер конок катары келгенде жайгаштыра турган комната, ушул сыяктуу ар биринин өзүнүн функционалдык милдеттери кандай болгондугун көрсөткөн бир схема түзүп койдум эле да. Бул эми мен сүрөттү жакшы тарта албайм. Сүрөттү жакшы тартып, негизи этнографтар сүрөттү жакшы тартса дагы жакшы болчу да. Археологдор, этнографтарга, жанагы искусство таануучуларга бул негизи керектүү эле нерсе да. Анан мында дагы ушу жанагыдай баяндоо, информатор, маалымат бере турган адамдардын берген маалыматтарына ылайык акырындан жүргүзүлөт. Анан мында баягы таблицалар келтирилиши мүмкүн. Мисалы үчүн бул жерде тиги эмеде Табелоттун калкынын саны, ар кайсы ошол тегеректеги жерлерде жашаган калктын саны жөнүндө мындай статистикалык маалымат. Же болбосо булардагы тиги жанагы эме бар да. Салттуу башкаруу системасында жанагыдай бизде трайбализм деп жүрбөйбүзбү? Ошондой бир урукту жетектеген адамдардын дагы мындай бир
институционалдык мүнөзү бар экен да. Анан мына тиги мен суранып, бул макул болушту да. Башка жерлерге колдонулбайт бул деген. Бул менин жөнүнө тиги талаа дептериме басып берсеңиздер деп туруп, анан ушул жерден бастырып койдум эле да. Ошондо мына тиги бул эмени мөөрдү карасаңыздар, ушул бир уруунун башчысынын мөөрү болуп атат да. Буларда султан деген дагы статус эме бар, титул бар. Анан кийин баягы жергиликтүү элдерде ошол бир урууларды башкара турган ушу эме бар экен да. Анан ушул сыяктуу нерселер маанилүү. Анан эми ушул талаа дептеринде жөн эле тиги маалымат берген адамдардыкын эле жазбайсың да. Ал жерде бир өзүң байкап, аралашып, ичинде жүргөн нерсени дагы ошону жазасың да. Ошол эле жерде тиги бир сот болду. Сот болгондо бул кызык, элдик сот, мындай алардын салты боюнча бир экөөнү талкуулап атат. Ошол жерден бир акча жоголгон экен. Андай нерсе болчу эмес экен да. Анан отуруп алып, көп кишилер тегерек отуруп алышып, анан талкуулашты. Талкуулап, көпкө чейин кажылдап, ар ким ар кайсы пикирлерди айтып атат. Анан ошол жерде мен бир нерсени түшүндүм. Ал жердеги, мисалы үчүн, ошол процесстин жүрүшү, анан ошол процесске таасир берип, чоң роль ойноп аткан фигура, ага бир өз мезгилинде ага баягы кызмат кылып, өзүнүн баягы тилди билгенин, кат сабаты бар экендигине байланыштуу артыкчылыкка ээ болгон адамды, анан ошол чыгарылган чечимди кандай кылып легитимдештирип атышат. Ошол жерден бир чечим чыгарышты, баягы айып салышты. Айып салгандан кийин эми ошону эстип алып, чогуу анан эмеге марабу деп коет эмеспи, молдого ушу эмеге барып, марабуга ошо мечитте ал кадимкидей ушу бир сүйлөшүп, алардын келген тыянактарынын негизинде сүйлөшкөндөн кийин анан кадимкидей баягы окуду да. Баягы Куран окуган сыяктуу окуп, ошондон кийин бул легитимдүүлүк күчкө ээ болду да. Мен эми ошону дагы тиги дептерге акырындан түшүрдүм да. Ушул сыяктуу нерселер болот да. Ушул сыяктуу нерселер болот. Ошолордун баардыгын байкаган нерсени, же болбосо тиги ошол эле тиги эме Соңкөлдө биз көч менен чогуу жүрдүк. Ошол көчтү тиги бир жерден Орто Жайлоого чейин, Соңкөлдөн Орто Жайлоого чейин түшүргөнгө чейинки этапты байкоонун өзү дагы жакшы болду. Ошол сыяктуу нерселер дагы эмелерге, кагаздарга түшүрүлдү да. Анан эми ушул кагазда түшүрүлгөндө бир тажрыйбаны айта кетейин, ошо унут электе тиги ошол эле жанагы мен айтып аткан Андре Буржо дептер алып жүргөндө мындай бир чоң дептер, анан жанагыдай көчүрмөсү экинчи бетине түшүп калгандай дептер алып жүрөт эле да дайым. Анан бир жазганда эле эки баракка түшөт да ал. Бир барагын айрып алат, анан бир барагы болсо калат. Эки нуска болуп калат. Анан түстүү ручкаларды, калем түстүү ручкаларды алып туруп, анан ар бир өзүнө керектүү нерсеси боюнча анан белгилечү. Анан эми ушу топтолгон материалдарды жана кийин тиги мындай бир өйдө төмөн жазылып калганы ал маанилүү эмес. Кийин баягы аны обработка кылып системага салган мезгилдерде ошол аны акырын системага салып, ыраатка келтирип алууга болот. Ошон үчүн эми менин оюмча ушул талаа дептерлерин, күндөлүктөрдү жүргүзүүнүн мааниси абдан эле чоң деп ойлойм. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.